Assalamu alaikum görüşçüler, amansızlarбы, тынсыздарбы? Biz учурда Райымбекова көчөгө келип калдык. Мага ушул көпөрөнүн курулганы бир чети жакшы, бир чети кызык болуп атат да. Бул жер сел болушу мүмкүн, өткөнкүдөй кар калың жаап коюшу мүмкүн. Ошондо ушул жер толуп калбайбы экен? Көлчүк болуп. Будан чыккан суу кандай кетет? Буну лотокторду коюп коюптурмун андай кылып. Бирок суу бул лотоктон топтолуп кандай чыгып кетет, ал жагы белгисиз. Учурда жол бир 70%ке бүтүп калыптыр. Жолдун бүтө турган сүрөт экен, бүтсө ушундай болот экен. Аябай сонун. Бул жакты уже жаап коюптур. Техникалар иштеп, иш өтө жакшы бараткандай. Бул ошол шаарга кирип кетчү көчө. Жана көрсөткөн жагыбыз ал шаардан чыккан жагы. Бул жагын толугу менен жапкан, жерге трамбовка иштери жүрүп жатат экен. Өзүңүздөр билгендей, бул тарабы областной больница болуп калат. Фуркатка кеткен көчө экен. Бул жакта подземный ход курулуп уже бүтөйүн деп калган. Мына минтип таман таштар дагы төшөлүп, башта уже жыйынтыгына чыгып калыптыр бул тараптары. Бул жагы болсо Фрунзенский кичи шаарчага кетчү көчө. Бул жакта подземный ход адамдар үчүн өтүүчү атайын өтмөк дагы каралыптыр. Жагы аябай кандай гана кенен экен. İçine girip daha bir sıra görgözüp ötsök. Öte su, öte olay. Бирок наркы жагына өтүшүбүз керек. Так, эптеп бул жагына да өттүк. Эми ушу чыгыш жагы экен. Аябай кооз, буну телефон менен жеткизе албайбыз. Подземный ход мына жактан түшүп биз азыр бул жактан чыктык. Бирок бул жака жок экен. Бир гана ушудан ушул жерге дейер гана чыгасың.
шаарга келген машинелер, унаалар будан түшөт. Бул жактан чыгып кетет. Бул жактан келген кайчылаш машинелер кааласа солго бурулат, кааласа түз, кааласа оңго бурулат. Бул өтө пробканы чынында эле жойгондун бир жакшы маселени көтөрүп чыгышкан. Бул жерде эмесе пробка өтө күчтүү, өтө чоң бир балга жеткен болчу. Шаарга кирүү дагы, чыгуу дагы өтө кыйын болуп калган. Таман таштар дагы уже басылып бүткөн. Эми бир гана бул жерге ушул асфальт гана калып тур. Асфальтты басса бүт унаалар кыйналбай, чаң болбой көчөлөр өтүшөт экен. Эске алчу нерсе, бул жерде дагы лотоктор өтө чоң, өтө чуңкур жасалыптыр. Азамат дейбиз мерияга. Өтө жакшы. Жана бул жерге мындай сен дагы бирок дагы деле болсо бардак өтө күчтүү жер экен. Контроль ондой деле жакшы көрүнбөйт. Бул тарабы областной больница болуп калат. Арка нарагы. Ушу тезирээк асфальт баспаса, бул жерде жүргөн унаалар дагы кыйналып калыптыр. Бизди колдоо иретинде подписка басып, лайк басып, ой пикир калтырып, кандай жаңылыктар болуп атат дагы ошолордон жазып кетсеңиздер, урматтуу көрүүчүлөр. Биз болсо дале болсо видео тарткандарыбызды уланта өрмөкчүбүз. Кайсы жерлер кызык болсо айтсаңыздар, барып тартабыз. Убакытка карап. Тынч болуңуздар. Ар бирибизге ден соолук, тынчтык каалайбыз. Рахмат чоң баарыңыздарга.